ынтымактын эфирдик жүрүшүн трибуна программасы улантат. Саламатсыздарбы? Аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой 28 ноябрда Жогорку Кеңештин парламентине депутаттар шайланат. Тагыраагы азыркы учурда 16 күн гана калды. Азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясы дагы дал ушул өнөктүккө даярдык көрүп жатат. Азыркы учурдагы даярдык кандай болуп жатат? Бүгүн сиздерге мына ушул тууралуу маалыматтарды беребиз. Ал үчүн бизге атайын коноктор дагы келген. Тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жылкыбаев Узарбек Казыбевич бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиздер. Узарбек мырза, алгачкы суроом ушундай болсун. Даярдык боюнча сөз баштап калдык. Негизи ушул шайлоо өнөктүгүнө азыркы учурда даярдык кандай, канча пайыз даярсыздар өткөргөнгө? Бизде эми календарлык план бекитилген. Ошол план боюнча иш жүрүп атат. Мындай айтсак, 100% даярдык болуп кетип баратабыз. Анткени өзүнүн баягы маал-маалы бар. Бүгүнкү күндө мына үгүт иштери жүрүп атат. Биз болсо комиссия ушул участкалык шайлоо комиссиялардын өкүлдөрүн, мүчөлөрүн окутуу иш-чаралары жүрүп атат. Атайын келип, мен дагы Ош областындагы округдук комиссиялар менен жолугуп, бүгүнкү болуп аткан окутууларга дагы катышып, алар менен баарлашып, кандай кемчиликтер болуп атат, же болбосо даярдыгы деп сурап атабыз. Ал жерден баардыгы 100% даярдыгын айтып атат. Ал комиссияларга болсо атайын көмөкчү штаб бар, республикалык штаб бар, райондор бүгүн дагы ушу Кара Суу районунда дагы штаб өтүп аткан экен. Ар бир райондун жетекчилери штабтарды өткөзүп, ал жерде баягы өзлөрүнө коюлган талаптарды, милдеттемелерди аткарып атышат да. Ошол участкалык комиссиянын ичиндеги шарттарды түзүү боюнча 28 ноябрда билесем кыш болуп калат. Ошолду жылуулук системаларын иштөө боюнча ушул бардык жагынан биз шайлоого даярбыз. Даярдыктар бүгүнкү күндө да жүрүп атат. Ал эми үгүт иштери өз нугу менен кетип баратат десек болот. Мисалы ушул бул жолку шайлоо башкаларга салыштырмалуу мындай жаңы система менен жаңы мыйзамдар менен өтүп атат да. Бул жолку шайлоодо мисалы эмнелер эскертилди талапкерлерге? Анан сиздер жактан бир өзгөрүү болдубу? Албетте, быйылкы конституциялык мыйзамда жаңы кабыл алынган бир топ өзгөрүүлөр бар. Бул боюнча да биз ушу 29 августта указ чыккан да президенттин шайлоону бекитүү боюнча. Ошол күндөн баштап ушу саясий партиялардын өкүлдөрүнө, талапкерлердин өкүлдөрүнө тренингтерди, семинарларды уюштуруп келдик. Ушул күнгө чейин уюштуруп келдик. Түшүнбөгөн суроолор болсо бүгүнкү күндө деле жооп бергенге даярбыз. Баардыгына атайын материалдар менен камсыздап бергенбиз. Мыйзамдар менен ошол календардык планды, же болбосо жана бир пособияларды, колдонмолорду баардыгын даярдап бердик да. Анан эми өзгөчөлүктөр бар. Мисалы мурун мектептин имаратында жыйналыштар, ошо жолугушуулар өтсө, үгүт иштери боюнча азыр өтпөй калган. Диний мекемелерде, мечиттерде, медреселерде тыюу салынган, саламаттык сактоо мекемелеринде тыюу салынган. Аны баардыгы билиш керек. Ал боюнча да кичине бир өзгөчөлүктөрү бар. Андан тышкары ушул үгүт иштеринде мисалы оюн зоог уюштурбайт. Спорт оюндары тыюу салынган, концерт уюштурган, театралдаштырылган бир көрсөтүүлөрдү уюштурган болбойт. Тек гана өзлөрүнүн программасын айтып берип, элди чогултуп, жана ошол жерде өзлөрүнүн үгүтчүлөрү бар, алар чогултуп келишет. Өзлөрүнүн программасын, платформасын жеткирип шайлоочуларга ошо 28 ноябрда боло турган шайлоодо колдоп берүү боюнча. Анан өзгөчөлүктөрү туура айтып кеттиңиз, азыр аралаш система менен баратабыз. 2 бюллетень болот. Анткени бир мандаттуу округтар бар. Ал жерде талапкерлердин фамилиялары бар. Ошонун тушуна тандаган талапкерине добуш берет. Же болбосо бардыгына каршылыгына добуш берет. Экинчи бюллетень болсо бул партиялык тизме менен бараткан талапкерлерге. Бул жерде 21 партия бар бүгүнкү күндө. Ошо 21 партиянын бирөөсүн тандап, анын ичинен өзүнө жаккан талапкерге белги коет. Ал 1ден 54кө чейин чарчылар турат, квадратиктер. Ошого белги коюш керек да. Эгер партияга добуш берип, чарчы баягы талапкерге добуш бербей калса, ал партиянын эсебине кете берет да. Эгер өзү жаккан талапкерине эле добуш берип, партияга добуш бербей койсо, бул жараксыз болуп калат. Ушуну дагы элдер, шайлоочулар түшүнүш керек. Биз жеткирип атабыз, болушунча массалык маалымат каражаттарына ыраазычылык сиздер да иштеп атасыздар бул багытта. Анан эң негизгиси талапкерлер, саясий партиялар өздөрү дагы иш жүргүзүп атат бул боюнча. Ошондуктан барганда, шайлоо участкасына барганда шашпай,
2 бюллетенди коюп, анан 2 бюллетенге атайын 2 жанагы автоматтык эсептөөчү урналарыбыз бар. Өз өзүнчө. 2 бюллетендин өңү башка болот да, белгилери. Бирөөндө башка өң, бирөө башка өңдө болот. Мындай билет, комиссиялар айтып берет. Бул боюнча, бул боюнча деп айтып беришет. Ошондуктан шайлоочуларды да ошо тандоону мурун айтчылык 5 жылда бир келген тандоону деп, эми азыр 6 жылда бир келген десек болот. Тандоону шашпай, ойлонуп, татыктуу талапкерлерге добуш берүүгө чакырабыз. Азыркы учурда мисалы үгүт иштери мындай кызуу жүрүп атат десек болот да. Анан сиз өзүңүз деле соц тармактардан окуп атсаңыз керек, ар кандай маалыматтар чыгып атат. Анан ушул үгүт учурунда мисалы мыйзам бузган фактылар катталып атабы? Сиздерге негизи арыздаттануулар түшүп атабы? Анан эгер түшүп аткан болсо кандай чара көрүп атасыздар да? Албетте, бул ошо шайлоо башталган күндөн бүгүнкү күнгө чейин 66 арыздаттануулар келип түштү бизге. Анын ичинде жанагы үгүт иштерин алдын ала баштап ийгендер да бар, шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылгандар да бар, бүгүнкү күндө үгүттүн шарттарын бузгандар бар, же болбосо кандайдыр бир жарандарыбыз ошол үгүт иштерине аралашып кеткендер да бар. Тиешеси жокчу, башка бир талапкерлердин атын айтып, ошолорго үгүт иштерин жүргүзөбүз деп. Анан кээ бир талапкерлерди шайлоо жана каттоодон четтетүү боюнча дагы сунуштар бар. Кээ бир арыз түшкөн, өзүнүн шайлоодогу укугун, кандай десем, менин шайлоодогу укугумду тебелеп атасыңар дегендей да арыз түшүптүр. Анда баардыгына мыйзам чегинде жооптор кетип атат. Анан бүгүнкү күндө 8 талапкерге, бир мандаттуу округтан 8 талапкерге эскертүү берилди. Билесиздер, мыйзам боюнча 2 же андан көп эскертүү берилсе, ал шайлоодон четтетилет. Ал талапкер дагы саясий партияда. Бирок саясий партияларга бүгүнкү күндө эскертүү бериле элек, бирок алар боюнча дагы иштер жүрүп атат. Арыздар түшүп атат, карап атабыз. Өзүнүн мөөнөтү бар, 3 күндүн ичинде, же болбосо кандайдыр бир жагдайлар болуп калса, дагы текшерүүгө берип, укук коргоо органдары менен биргеликте бул жерде маалыматты тастыктоо иретинде иш жүрүп атат. Билесиздер, Ош шаарында бир партиянын шайлоочулар менен жолугушуусуна ошо университеттин студенттерин алып келди деп маалымат келип түшкөн. Ал маалыматты биз ошо укук коргоо органдарына бергенбиз, тактап берүү үчүн. Ал жерде студенттердин көрсөтмөлөрү бар. Ошо агайлары мындай алдоо ыкмасы менен ошо студенттерди жолугушууга алып келди деп, азыр ошо университеттин жетекчилигине чейин чара көрүлүп атат, министрине чейин, мэрге чейин. Баткен областында бир аким кызматтан кетти. Бүгүнкү күндө дагы ушу мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн арыздар түшкөн. Аларды карап биз дагы чечим кабыл алып, тийиштүү чараларды көрөбүз да. Ошондуктан бул быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү былтыркы мурдагы жылкы шайлоолорго караганда ушу административдик ресурсту, анан жанагы добуш сатып алууну мындай кескин түрдө жоготуу болуп атат, такыр эле болтурбоо аракети болуп атат. Яны баягы көнүп калгандар кээ бирөө чыга калып атышат. Аларга ошол эле замат чара көрүлүп атат да. Анан мисалы ошол окуу жайдын ректору дагы жумуштан алынды деп атабыз да. Ушул жагдай боюнча мисалы пикирлер көп да. Эмне себептен партияга чара көрүлбөдү деген дагы кептер бар да. Ал партиянын ким экенин сиз жакшы билесиз да. Негизи мындай мүмкүнчүлүк бар беле ушул партияга дагы чара көрүүгө? Эгер партиянын ичинде талапкер барып чакырып келип аткан болсо, анда партияга көрүлөт эле да. Бул жерде партия эми биз ушул жерде жолугуш өткөрөбүз деп жалпы шайлоочулардын баарын эле чакырат да. Ага каалагандар бара берет да. Ал партиянын өкүлдөрү айтты, биз буларды чакырган эмеспиз, өзүлөрү алып келип алыптыр. Ошолор жооп берсин деди. Анан студенттер дагы өзүлөрүнүн көрсөтмөсүндө ошо агайларына берип атат да. Мүмкүн ошол агайлар партиядагы бир талапкер менен мамилеси болушу керек. Бирок алар айткан жок анычы. Өзүлөрүн алып атат, ооба биз кылып алдык, ушундай болду деп. Ошонун негизинде биз ошол жарандарга, жанагы мугалимдерге чара көрүлүп атат да. Партияларга болсо, эгер алардын талапкерлери же болбосо лидери болобу, ошол тизмедегилер кандайдыр бир мыйзам бузса, ал талапкерге же болбосо партияга да чара көрүлөт. Ал партиялардын үстүнөн да келип түшүп атат. Мына жакында эле бир партиянын талапкери видео келип түштү бизге социалдык түйүндөрдөн. Бир 10 мүнөттүк видео окшойт. Ошонун ичинде өзү жөнүндө дагы, өзүнүн партиясы жөнүндө да айткан жок. Башка партияны эле каралап атат. Ошого добуш бербегиле депчи. Мыйзамда бар, баягы баардыгына каршы же болбосо бир партияга, бир талапкерге каршы үгүттөө, бирок каралоо деген жок да. Ал жерде аябай каралоо жүрүп атты.
биз ошол талапкерге 7,5 миң сомдук айып пул салдык. Анан эскертүү бердик, мындай болбойт, эгер кайталанса анда шайлоодон четтетип калат деген. Ошондуктан баардыгын чакырып кетебиз. Мыйзамдын талаасында бири-бирин сый урмат менен партиялардын баардыгы билесиздер меморандумга кол койду. Шайлоону тынч өткөрөлү, мыйзам талаасында өткөрөлү, сый урмат менен өткөрөлү. Шайлоодон кийинки жыйынтыкты баарыбыз мындай кабыл алалы. Баягы жеңген де болот, жеңилген де болот да. Ошол аны дагы мындай басып кабыл алалы дегендей мааниде өздөрү дагы ошо меморандумга да кол коюшкан. Бирок эң негизгиси ошо конституциялык мыйзам бар, жогорку кеңештин депутаттарын жана Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча ошол мыйзамда баардыгы так жазылган. Ошол мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Мисалы сиз ушул БШКнын мүчөсү катары айтсаңыз, азыркы учурда ошол үгүт учурунда саясатчылар ушул саясий маданияттуулугун көрсөтүп жатабы? Эми мен дагы ошо кандай десем кызмат абалында туруп баа бербей эле коеюн. Бирок ошо каалоо иретинде айтат элем, ошо саясатчылар негизи үлгү болуп, жогорку кеңештин депутаты болом деп бараткандар ошо мыйзамды аткаруу боюнча эң биринчи. Ошол жогорку кеңеште кабыл алынган, президент кол койгон мыйзамды аткаруу боюнча үлгү болушубуз керек. Ошо саясатчылар. Экинчиси жүрүм туруму боюнча. Анан саясий маданияттуулуктун бир жогорку деңгээлин көрсөтүп, анан жарандардан ошону да талап кылышыбыз керек андан кийин. Анан ошол саясий өнөкөткө, ошо өнөктүккө катышып аткандар өздөрү мыйзам бузуп, анан билбей калдым эле деп, же болбосо ошо мыйзамды кандайдыр бир жолдор менен буйтап өткөндөй аракеттерди кылып атса, бул туура эмес. Туура эмес, бул мындай алкоого эмес, жатпайт да, мындай. Анан мисалы ошол шайлоого үгүт иштери башталгандан кийин дагы баягы катышуучу талапкерлердин саны дагы азайып кеткени дагы маалым да бизгечи. Буга эмне түрткү болуп атат да? Эми кайсы бир жагдайлар таасир этип атабы же кандай? Эч кандай деле жагдай таасир этпейт болуш керек. Өздөрү чечим кабыл алып атышат, өздөрүнүн арызы менен келип атышат. Кээ бир саясий партиянын ичинен чыгып аткандар бар. Кээ бир мандаттуу округдардан шайлоодон өздөрү арызын берип четтеп кетип атышат. Бул эми өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болуш керек. Мүмкүн кандайдыр бир себептерден өзүнүн күчүнө ишенип, же болбосо бирөөлөрдүн сунушу менен, бирөөлөрдүн түрткүсү менен чыгып алгандыр. Бирок бүгүнкү күндө жана үгүт иштери башталганда өзүнүн чамасын карап көрүп, анан четтеп кетип атат окшойт деп ойлоп атам. Эч кандай деле бир кандай десем жат көрүнүштө эле көрүнбөй эле бул жердечи. Анткени бул ушундай мурун деле болуп келген, азыр деле болуп турат. Азыр мына 300гө жакын, 300-дүн тегерегинде бир мандаттуу округдардан калды. Анан партиялардыкы болсо бирден экиден күндө ошо арыз жазып аткандар болуп атат. Ушу чоң жогорку кеңештин депутаттары деле арызын жазып кетип атат. Мен бул шайлоодо жөнүнө турайынчы дегендерди угуп атабыз да. Анан эми аларды биз эмне үчүн жазып атасың деп анын баардыгын сурабай элебиз. Баягы өз каалоом менен жазып атам деп келип жазып. Бирок биздин талап ошо өздөрү келип жазып кетиш керек. Бирөө аркылуу бербейт. Өздөрү борбордук шайлоо комиссиясына келип, өз колу менен жазганын биз көрүп, анан ошону кабыл алабыз да. Ал эми эл аралык байкоочулар боюнча кандай иш алып барылып атат? Анан канча өлкөдөн келип атышат азыркы учурда? Күтүлүп атат да келиши. Эми биз чакырыкты бир топ мамлекеттерге жана эл аралык уюмдарга бергенбиз. Биздин өзүбүздөгү Кыргызстан мүчө уюмдар бар да көп. СНГныкы бар, Шанхай уюму бар, ОДКБ деген бар, түрк элдеринин ынтымагы бар. Ушул бир топ мамлекеттер менен биз эл аралык уюмдарда мүчөбүз. Аларга да берилген. БШК аркылуу эмес, биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу берилди. Президент да чакыруу жиберди, ошондой эле парламент да өзүнүн линиясы менен чакыруу берди. Азыр эми келип атышат, келип бизден аккредитациядан өтүп кетип атышат. ОБСЕники аябай бир масштабтуу делегация келип атат, жетекчилер да келди. Кечээ эле жакында Европарламенттин өкүлдөрү да келген экен, депутат. Алар да бизге келип жолугуп ушу маалымат алып кетип атышат да. Анан буюрса эми жакын арада толук маалымат чыгат. Бир топ эле өлкөдөн, ошондой эле жанагындай чет эл аралык уюмдардан келип мониторинг кылышат. Андан тышкары өзүбүздүн дагы көз карандысыз байкоочуларыбыз бар. Партиялар менен талапкерлердин дагы байкоочулары бар. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ошо азыр социалдык түйүндөр аябай өнүгүп кетти да. Мыйзамда так жазылбаптыр. Facebook, YouTube, же болбосо Instagram жөнүндө, бирок жакында эле биз ошо онлайн жолугуш өткөрдүк. Facebooktун ошо регионалдык өкүлчүлүгү менен Гонконгдо отурушат экен. Ушул саясий рекламаны көзөмөлдөө боюнча.
Аларда атайын мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Библиотека, политический реклама деп баардыгы билип турат экен аларчы көрүп. Анан эми жакында мындай кызматташууну дагы бир жогорку деңгээлге чыгарабыз деген ниеттебиз. Алар дагы өзүлөрү айтып атат. Бул Америка Кошмо Штаттарында ушу саясий үгүттөөнү жана шайлоо күнү токтотот эмеспи? Ошону Facebook'та да токтотконго мыйзам кабыл алып, алар ушундай жетишиптир да. Бирок бизде азыр андай мүмкүнчүлүк жок, мыйзам кабыл алган жокпуз. Бирок Facebook'тун өкүлдөрү дагы аябай мындай кандай десем бир ынтызарлык менен биз менен кызматташууга барарын айтып атышат. Анткени шайлоочуларга жана эркин тандоону жеткирип берүүнү, эркин тандоого коюп берүүнү ошо шайлоочуларга алар дагы ошого кызыктар экенин айтып атат. Биз дагы ошо чет элде отуруп алып, сиздердин шайлоого кийлигишпешибиз керек. Бирок биздин площадкада ошо мисалы Facebook'тун айдыңында мыйзам бузуулар болбош керек, жанагындай чакырыктар болбош керек. Туура мыйзам талабына жооп бергендей үгүт иштери жүрүш керек деп алар да колдоп атышат. Буюрса дагы бул дагы баягы кызматташуу башка деңгээлге чыгат. Анан быйыл ошо жана TikTok компаниясынын өкүлү менен да жолугушуу болгон ушундай эле. Алар жалпысы ошо саясий рекламаны бизде тыюу салынган деп атышат алар. Ошону да көзөмөлдөйбүз деп атышат да. Анан шайлоо күнү мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы кандай иш алып барат? Анан мисалы ошол жеринде мыйзам бузуулар катталган болсо, сиздер кандай чара көрөсүздөр? Мындай жеринде чара көргөнгө мүмкүнчүлүк жаралабы? Албетте, бизде азыр мыйзам боюнча ошо 3 күн дебедимби карабы. Шайлоо күнү жана бир күн мурун 27-28 ноябрь күндөрү арызды ошол күнү эле ошол замат карайт. Мисалы ошол участкалык шайлоо комиссиясынын иш аракетине же болбосо тескерисинче иш аракет кылбай койгондугуна кандайдыр бир доо арыздар болсо, алар өйдө турган округдук шайлоо комиссиясына кайрылат. Арызда дагы так даана көрсөтүлүш керек, кимге кайрылып атат, ким кайрылып атат, кайсы маселе боюнча, анан эмнени талап кылышат экен. Анан болгон жана актыларды фактылары менен видео, фото, ошо күбөлөрдүн колу менен коюлган актыларды түзүп бериш керек да. Анан округдук шайлоо комиссиянын чечимине макул болбосо, алар ошол эле күнү электрондук форматта деле Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Биз дагы ошол эле күнү чечим кабыл алабыз. Биздин чечимге макул болбосо, анда алар Бишкек административдик сотко кайрылууга укугу бар. Андан ары жогорку сотко барып, ошо менен бүтөт да. 5 этап менен ошо арыз даттануулар кетет. Анан албетте ошол күнү эле караганга мүмкүнчүлүк бар. Комиссияларыбыз да даяр, бардыгы даяр. Ал жерде ошо байкоочуларды да атайын өздөрү да окуудан өткөрүп атышат, тренингден. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Алдыда сиз шайлоочуларга, талапкерлерге сөзүңүз болсо, эркин микрофон сизге берели, сөз сизде. Рахмат, урматтуу кыргызстандыктар, 28 ноябрь күнү шайлоого активдүү катышып, өзүңүздөр каалаган татыктуу талапкерлерге, партияларга добуш берип, кыргыз мамлекетинин келечегине ак кызмат кыла турган депутаттар шайланып келсин, шайлоо майрамдык маанайда өтүшүнө тилектешмин. Тынччылык болсун мамлекетибизде. Рахмат Узарбек Казыевич, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге алдыдагы шайлоого байланыштуу даярдыктар тууралуу сөз кылдык. Сиздер менен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү.